Бүгүнкү сабактын темасы Эсенгул Ибраев. Ойгон кыргыз. Акын кыргыз адабиятына, поэзиясына кошкон салымы зор экендигин адабиятчылар, сынчылар белгилеп келишет. 2003-жылы жарык көргөн Насият ырлар жыйнагына 2006-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ыйгарылышын, мунун таасын далилдик десек жаңылышпайбыз. Ар дайым Эсенгул акындын ыр дүйнөсүндө жолукканда, какыр чөлдө чаңкап турганда, таза, мөлтүр, туп-тунук булакка жолуккандай, руханий дүйнөмдүн суусун кандырууга далбас уруп, ыр китебиндеги поэтикалык саптарды ач көздүк менен ууртундан куюлтуп, төгүп, чачып, аптыгып жутам деп жазат белгилүү адабиятчы Лайла Үкүбаева. Ал эми жазуучу окумуштуу Бейшибай Усубалиев Эсенгул Ибраевдин Насият китеби анын поэзиясындагы жаңы бийиктик, кыргыз поэзиясындагы жаңы барак деп белгилейт. Акын жөнүндө адабиятчылардын, сынчылардын айтор сөзү, изилдөөлөрү али алдыда. Себеби анын чыгармачылыгы бир туруп тилге жатык жупунулугу, бир туруп философиялык тереңдиги менен мейли сынчыбы, мейли жөнөкөй окурманбы, кимди гана болбосун өзүнө тартпай койбойт. Сөзүбүз куру болбош үчүн Эсенгул Ибраевдин «Ойлон кыргыз» деген ырынан окуп көрөлүчү. Кылымдарды кырчып келген, кылыч болуп курчуп келген, бирде албут дайра болуп, бирде үптөй тынчып келген, зомбулуктан кутулам деп согончогун жыртып келген, суу келе албай сылтып келген, боорум кыргыз, боорум кыргыз. Төбө чачың жулган кыргыз, төрт аяктап турган кыргыз, төрөлөрү элин тоноп, төбөсүнөн урган кыргыз, төрт бөлүнүп турган кыргыз, курган кыргыз, курган кыргыз. Адебиңди сакта кыргыз, абийириңди сатпа кыргыз, жаштарыңан ыйман кетип, жан дүйнөсү ачка кыргыз, жаман жолго баспа кыргыз. Билерманы бе десе, беркилери төө деп турган, күлтүңдөгөн залимдери, момундарын дөөлөп турган, кара жөнсөө жегиштери, казынада өөнөп турган, аксымдары чектен чыгып, акыйкатты көөлөп турган, алда кандай күн болот деп, арыгуйдай мөөрөп турган, курган кыргыз, курган кыргыз. Жан айдасын таба албаган, жардам күтүп карайлаган, эрме чөлдө жүргөн жандай, эки жагын алаңдаган, каш кабагы салаңдаган, эрендери элин бакпай, жанын багып жалаңдаган, курган кыргыз, курган кыргыз. Салтын гана сары каймактап уюп турган, канга сиңген наркын гана калк кадырлап тунуп турган, кандай заман башка түштү, алдуулары күлүп турган, алсыздары улуп турган, күз төрөлү күлтүңдөп, күчсүзүнөн жулуп турган, түштүк жагы түндүгүнө, чарбагышы бугусуна, саяктары кушчусуна, кымыз сунбай кылыч сунган, курган кыргыз, курган кыргыз. Калк ажоосун ээрчие албай, канат күйлөп тилчие албай, эгеменге түшүнө албай, эркиндигин күтүнө албай, орто жолго конуп турган, олку солку болуп турган, татаал кезде тагдырларын таразага коюп турган, өзгөлөргө эрип турган, өзүн өзү жерип турган, ыйкы тыйкы болуп турган, ыркка келбей тоңуп турган, атка минген акмин кой, үйдө жаткан. Телпек байы саясаттын терисинен бир кучкагын чоюп турган, кайран кыргыз, кайран кыргыз. Түндүк түштүк болуп алган, түркөйлөрү толуп алган, бири бугу саяк болгон, бири-бирине таяк болгон, биригүүнү озгола албай, бөлүүнү талап койгон. Жан тартканды агам деген, жарма сунса тагам деген, өзөгүнө курут болсо да, өз айгырым салам деген,
Menin çüköm konsun degen, menin çınım tolsun degen, öөгү түшүп турса дагы өз кочкорум булсун деген, менин ишим жүрсүн деген, менин оозум күлсүн деген, мейли кандек, мейли бульдог, менин атым итим үрсүн деген. Чоңдору көп чочоңдогон,